чегара маселеси бул бир гана мамлекеттен көз каранды эмес. Ошон үчүн талаш, тартыш маселелер бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жүргөнү бул талаш жараткан ошол участоктор. Тажикстан менен болобу, Өзбекстан менен болобу, Казакстан менен бизден талаш тартыш жараткан жок, ал чечилген. Мисалы Кытай менен талаш тартыш үзөң куш боюнча болгон, ал бүгүнгө чейин айтылып келип атат. Ошол мезгилде туура чечим кабыл алды деп эксперттердин айтканы, комиссиянын айтканы, ал эми элдин өзөң куштун кетип калганы боюнча сөздөр айтылып жүрөт. Камчынын өзү характери бул ушунчалык мындай кандай десем, шар жүргөн, анан моорукер, анан чечкүндү баягы чечип берет да иштичи. Тез. Кандай десем, мисалы эртең чече турганды бүгүн чечип салат. Эртеси башкача болуп калышы мүмкүн. Бирок өзүнүн ошол кетирген күнөөсүн мойнуна алгандыгы бар. Чындыгында Жогорку Кеңешке эл тандап атканда көбүрөөк ушул качественный составга көңүл бурса жакшы болот эле деп. Эл өзү да ошону бүгүн түшүнүп атат. Себеп дегенде жаштар жана башка деп келип шайланды. Бул Жогорку Кеңеш ал жерде жөн эле трибунага чыгып бакырып же микрофондон бакырып сүйлөп кое турган нерсе эмес да. Жогорку Кеңештин түздөн түз милдети кайсы тармакта болбосун мүчөлүштүктөр кетсе, ошону мыйзамын оңдоп, ошол мыйзамды ишке киргизип, ошону туура иштетип болуп эсептелет да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто саясатчы Ахматбек Келдибеков болмокчу. Саламатсызбы, кош келипсиз. Рахмат. Анда маегибизди баштайлы. Алгачкы сурообуз эле ошол 3 айып боюнча акталганыңыз тууралуу болсун. Райондук сот сизди коррупция беренеси боюнча актабады, ошол боюнча айта кетсеңиз. Эми бул үчүн мен 9 жыл күрөштүм. Эсиңерде болсо, менде архивде бар бүт соттук процесстер мени биринчи айыптаганда. Кайсы адамды сотто айыптаганда айыпталган, жооп берүүчү адам, анан пострадавший деп кыргызча кандай болот? Пострадавший. Жабырлануучу болот да. Эч кандай жабырлануучу жок. Себеп дегенде бул экономикалык финансылык документтерде сөзсүз түрдө ушерп болуш керек да. Бирөө же алып койгон, жеп койгон, же туура эмес пайдаланган деп. Бир тыйын ушерби жок эле мени айыпка жыгышып ушундай болуп келген. Мен ошол соттук процессте дагы айткам, эгерде бир тыйынды далилдесеңер, ушул жерде жабырланган бюджетке же мамлекетке зыяны келген болсо, жоопко тарткыла деп. Мына рахмат, ушу 9 жыл өткөндөн кийин соттук процесстерде 34 соттук процесс болду. 3 жолу сот алмашты, мына 2 жылдан бери. Бирок ошол соттор бүгүнкү күндө ачык, айкын, мыйзамдуу түрдө караган негизинде ушундай чечим чыкты. Бардык мага коюлган күнөөлөрдүн бардыгы боюнча актоо чечимин кабыл алышты. Мен ыраазычылык билдирем. Эч кандай ак үй тарап, көк үй тарап болобу кийлигишкен жок. Соттор только мыйзамдын чегинде гана карашты. Акталыпсыз, анан азыркы учурда эмне менен алектенип атасыз? Мен буга чейин деле иштер менен алек болгонмун. Өзүмдүн иштер, эң негизги иштердин бири. Мен мына 8 жылдан бери доктордук диссертация экономика боюнча жазып, Кудайым буйруса, уже защитага жеттик. Ошонун үстүндө иштеп атам. Бул эң негизги кылган жумуштарым. А так тиргилик үчүн кыла турган иштер көп, аракет кыла берсек иштер боло берет. Акталгандан кийин эч кандай бир кызматтар сунушталган жокпу сизге? Жок, мага кызматтар эми сунушталып элек, сунушталган жок.
Былтыр парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп айтып чыккансыздар. Анан кийин УКМКга суракка кирип чыккандан кийин шайлоо таза өткөнүн айтканыңыз аябай талкуу болгондо, анан айрымдар сизди коркуп калды деп айтышпады беле? Суракка киргенде эмес, ал жерде ага чейин суракка чакырылгансыз. Ага чейин суракка чакырганда себеби ошол шайлоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына УКМК тараптан иш козголгон экен. Анан мен айткан боюнча ошол мезгилдеги министр Догоев Борбордук шайлоо комиссиясынын управление башкармаларынын башчысы болуп, муну биз талкуулаганбыз. Бир 2 сааттан ашык талкууладык. Ал сурак деле болгон жок, анын бардыгы видеосъемкасы бар. Бирок ошол жерден кандайдыр бир контекстти алып алып туруп жарыялаган бул туура эмес деп мен ушуга чейин айткам. Андай болсо ошол талкуулагандын толук 3 сааттык нерсени жарыялаш керек эле. Ал жерде УКМКнын төрагасы менен да жолукканда айтты, ушул 2 министр менен специалист ушуну түшүндүрүп берсе, эмне себептен ошол программада каталык кеткен. Biz 3 saat talkulaganбыз. Мисалы ошол жерде айтып атып, ошол Борбордук шайлоо комиссиянын башкармаларынын башчысы айтып атпайбы, 3 миллион канча базага киргиздик туурабы десе, мен туура деп атам. Базага кирген шайлоочунун санын туурабы десе, туура деп. Анан башкача кылып көрсөтүштү. Бирок формуласында катачылык, бүчөчүлүк кеткени көрсөтүштү да, кайсы жерине кеткени. Мен ошону айттым, аны бүчөчүлүк катачылык формулада кеткенин көрсөтүштү. Чындыгында мен деле өзүм инженермин да. Аны айттым, бирок биз ошол мезгилде чечим кабыл кылганбыз. Кыргызстан боюнча эгерде биздин партияга бардык шайлоо участоктарына санаганга уруксат берсе, биз ошондон кийин ынанабыз деп. Анда сурообузду чек ара боюнча берели да. Жакында эле Жогорку Кеңештин комитети кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир Абад суу сактагыч боюнча 2 тараптуу келишим долбоорун жактырбады. Анан кийин бул келишим долбоорду сындагандар да болуп атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Мындай да, чек ара маселеси бул бир гана мамлекеттен көз каранды эмес. Ошон үчүн талаш, тартыш маселелер бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жүргөнү бул талаш жараткан ошол участоктор. Тажикстан менен болобу, Өзбекстан менен болобу, Казакстан менен бизден талаш тартыш жараткан жок, ал чечилген. Мисалы Кытай менен талаш тартыш үзөң куш боюнча болгон, ал бүгүнгө чейин айтылып келип атат. Ошол мезгилде туура чечим кабыл алды деп эксперттердин айтканы, комиссиянын айтканы, ал эми элдин үзөң куштун кетип калганы боюнча сөздөр айтылып жүрөт. Казакстан боюнча да Каркарадан кетип калды деп, бирок ошол биз Каркарага барганда канча Кыргызстанга өтүп, канча ал жака өткөнүн ачык айкын айтылган да. Анда биз депутат элек. Ал жөнүндө да бүгүнкү күндө айтылып жүрбөйбү. Ошон үчүн мисалы мен мисал катары айткым келет. Мына Россия менен Япониянын ортосунда Курил жанагы островдор боюнча бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жүрөт. Бүгүнкү күнгө чейин. Себеби ал ошол талаш жараткан. Эгерде бизде да куду ушундай биз койгон талапка экинчи тарап, Өзбекстан болобу, Тажикстан, алар макул эмес, алар койгонго биз макул эмеспиз. Бул жерде бирөөсү утту же утулуп калды дебей, кандайдыр бир консенсус табыш керек. Аны табыш үчүн сөзсүз түрдө эл дагы макул болуш керек. Кыргызстандын эли дагы, Тажикстандын эли дагы макул болуш керек да. Эми тиги түзүлүп калган анклавдар боюнча аны эгерде идеальный чечем десе, анда эгерде биздин территорияда, мисалы Тажикстандын же Өзбекстандын анклав болуп калса, анда биз башка жерди берип, аны алмашып чечишибиз керек да. Анда идеальный болот, биздин граница өтөт. Ал эми кээ бир чектешелер алар макул болбогондо бул жерде кандайдыр бир ушул эки мамлекеттин ортосунда өкөнө тең пайдасы тийбейт. Өкө тең ага ынанбайт. Бирок кандайдыр бир эл ошол граница маселесине чекит коюш үчүн кандайдыр бир чечимге барыш керек да. Бирок тилекке каршы
мына өзүңүздөр деле билесиздер, Өзбекстан менен болгон, Кемпирабад менен болгон маселеде менин колумда материал жок. Сиздерде деле жок. Кечээки талкууда деле мен барып катышканым жок, мен чакырышкан жок. Бирок ошол талкууда деле ачык айкын айтылган жок да, ошо талкууга катышкандар ачыктыгын билип айтышты. Бирок биздин колубузда болбогондон кийин кайсы жылы кандай условия менен, кандай шарттар менен булар келишимдер түзүлгөн колуңда жок болгондон кийин аны айырмалап айтыш кыйын да. Мен бүгүн колумда жок болгондуктан мен кандайдыр бир баа берип же айтышым мен үчүн кыйын. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тажик тарап менен кол коюлган протокол тууралуу эмне айта аласыз? Эми кечээки болгон кагылышуу, буга чейин болгон кагылышуу биздин жарандардын өмүрүн алып кеткен. Бул өтө каргашалуу окуя. Биздин тарыхта жазылып калат. Бирок мен билген маалыматтар боюнча экинчи тарапта көп жоготууга учурады. Бул кадимкидей эле кечээкидей согуш, чоң танкаларды жана башкаларды, чоң техникаларды колдонгон согуш биздин өз алдынча эгеменде болгондон берки жашообузда биринчи жолку ушундай чоң кагылышуу болду да. Эми ал кагылышууда мына Украина менен Россиянын ортосунда кагылышуу болуп атат. Канча деген миңдеген адамдар жаракат алып атат, талкаланып атат, жана башка болуп атат. Бул өтө чоң мындай каргашалуу окуя десем болот да. Ошол мезгилде ошол эки мамлекеттин ортосунда тынчтыкты жаратуу үчүн кандай протоколдор, кандай шарт болбосун токтотуу, согушту токтотуу бул эң негизги ошол ой болот деп эсептелем да. Милдет болот ошол мезгилдеги. Себеби согуш уланып кетсе, андан эч ким жыргабайт. Тажик тарапта, кыргыз тарапта жыргабайт. Бирок ошол протоколдордун бүгүн айтылып атат, алар деле сиз деле мен деле көрө элекмин да. Ошол талкууга келгенде көзүбүз менен көргөндө баа берип айтсак болот. Эмне себептен эки тараптан тең ошол заставаларды, постторду, застава эмес, пост или заставаларды токтотту, алып салды. Себеби жазылат да ал протоколго. Аны окугандан кийин аны айтсаң болот да. Эми саясатта эки тараптуу болот да. Эки тараптуу ошон үчүн саясат, кээ бир маселелер көп саясатташып кеткен. Анан ага ачык айкын, голословный эмес, ачык айкын баа берип, ошону туура эмес үчүн ошол кагазды окуп туруп, анан буга чейинки болгон кагазга салыштырып турган бааны бериш керек да. Бардыгыбыз эле патриотпуз. Бардыгыбыз элибиз үчүн, жерибиз үчүн. Конечно, жерибизди бергибиз келбейт. Эч качан биз Кыргызстандын кызыкчылыгын жогору коебуз, бардыгыбыз. Бирок кээ бир шарттарда муну эл менен акылдашып, ошол чечилбей турган шартта элге коюп, эл менен акылдашып, ачык айкын айтып чечсе, бүгүнкүдөй нерселер жаралбайт эле деп ойлойм. Бир кезде сиз президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен мамилеңиз жакшы болгонун билебиз. Азыркы учурда мамилеңиз кандай? Аз деле жакшы, жолугушуп турабыз, сүйлөшүп турабыз. Мен эми баягы экономика, финансы тармагында болгондуктан, адис болгондуктан, мен өзүм ой пикиримди айтып турам. Кайсы жерде кандайдыр бир сунушум болсо, ал сунушту айтам. Кабыл алынабы, кабыл алынбайбы, аны талкуулап, өздөрү карап көрүп, чечим алышат. Бирок жолугушуп турабыз. Мисалы, кандай сунуштарды айтасыз? Мисалы, мына Соцфонддун саламаттык сактоо министрлигине кошуп койгону боюнча мен кирип сунушумду айтып, ошол сунушту кабыл алып, мына Соцфонд бул өз алдынча болуп атат да. Соцфонд деген ал сиздин, менин бардык ошол жарандардын келечектеги пенсиясына төлөнгөн мамлекеттик бюджетке тиешеси жок фонд болуп эсептелет да. Аны өкмөт башкарбаш керек. Аны ошол правлениясы бар, көзөмөлдөөчү кеңеши бар. Мыйзамда ошондой жазылган. Себеп дегенде ар бирибиз мына 96-жылдан бери персенсерин учетко өткөнбүз да. Жаңы ОМС деп көтөрүп жүрөсүздөргө, паспортко клейт эткен. Бул ар бир адамдын ошол персенсерин учету болуп эсептелет. Бул сиздин акчаңыз, менин акчам, ким застрахованный болсо ошолордун акчасы.
Ушуларга отчет бериш керек. Өкмөт менен мамлекеттик бюджет менен соцфонддун бюджетин аралаштырган болбойт. Себеп дегенде мамлекет мисалы военнообязанныйларды, милицияларды, прокурорлорду, жаңкы аскер кызматтагыларын алар ушул соцфондго төлөбөйт, алар үчүн мамлекет төлөп берет. Экинчи базовый бөлүк деп коет соцфонддун. Ошол базовый бөлүк мыйзамда каралган, ал толук кандуу мамлекет тараптан каржыланыш керек. А так булар бюджетке аралашып кирбеш керек. Бул өкмөткө баш ийбей, мыйзам менен түздөн-түз президентке баш ийиш керек да. Дагы кандай сунуштар? Жана башка сунуштарымы мен айтып алатам, эми эстегеним бирөөсүн айттым. Структура боюнча ой пикирим айтам. Мамлекетте, мисалы, кайсы гана мамлекеттик болбосун, чечүүчү бир 5-6 министерство бар да. Баягы мамлекеттүүлүктү түзгөн министрликтен тышкары бизде чечүүчү бир 3-4 министрлик болуш керек да. Мисалы, мамлекеттүүлүктү түзгөн ал тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги, коопсуздук министрлиги, прокуратура. Ал эми социалдык жактан, мисалы, баардыгын кошуп, социалдык наука образованиясын өзүнчө кылып, саламаттык сактоо, баягы занятосты жана башканы мунун өзүнчө кошсо болот. Чоң-чоң министерство кылып. Анан биздин Кыргызстанда мисалы бүт эле темир жолубуздун аз да темир жолубуз. Негизден кара жолду колдонобуз. Андай болгондон кийин биз жол министрлиги, транспорт министрлиги, жол министрлигин күчтөндүрүп, мына азыр бардык жактан, көп жактан келип, тендерди утуп, ошол жакка салык төлөнүп, жолду куруп кетип атпайбы? А бирок мына менин сүйүндүргөнү Караколдогу Каракол жолун, Южный беректеги жолду кыргыздар иштеп, кыргыз компаниясы иштеп атат. Биз мамлекеттик дептерди, деулардын баарын жоюп бердик да. Аларды жойбостон туруп, Кыргызстанда курула турган жолдордун баарын ошолорго бериш керек. Аларга ушул 30 жылдан бери бергенибизде бүгүн канча деген бутуна туруп калмак, техника алмак, күчтүү министерство болмок. Анан кийин МЧС министрлиги. МЧС министрлиги бизге дагы керек, тоол аймак болгондон кийин жаңкында сел жана башка көп болуп атпайбы? Аны да мына күчтөндүрүп, бирок ошого жакшы көңүл бурулуп, 20 жылдан бери ал күчтүү министрлик болуп түзүлүп калган. Анан экинчиси, мына быйыл айтып чыгып атышпайбы? Биз Өзбекстандан эле Казакстандан эле теске көмүрдү алып келип киргизип койсок болот деп. 1 миллион тонна болсо, 1 миллион тоннаны биздин Кыргызстанда ким көмүр казса, ошого акчаны төлөп бериш керек. Кымбатыраак болсо, кымбатыраак болсун. Себеп дегенде ошол жерде көмүр шахтада иштегендер биринчиден жумушчу орду пайда болот. Экинчиден булардын бардыгы салык төлөйт. Үчүнчүдөн техника сатып алат. То есть Кыргызстандын ичинде ошол шахтерлордун күчтүүлөрү чыга баштайт. Анан 1 миллион тоннага биз Казакстанга акчаны которуп коюп, теске алып келип жаккан менен бул туура эмес деп ойлойм да. Бизде өзүбүздө канча кымбат болсо да ошону алыш керек. Ушул окшогон идеяны айтам. Экинчи, мына армиянын, ошол армия дегенде бир эле Миноборона эмес, ошол эле МВД, ошол эле МЧС жана башка. Ушулардын баарынын кийим тигүүсүн бизде швейлар күчтүү го. Ошолорго берип тендери жок эле жайгаштырса болот да. Туурабы? Себеп дегенде жумушчу орду пайда болот, салык төлөнөт экинчиден. Ушул окшогон нерселерди айтам да мен. Госзакупка деп, мисалы, идея. Учурунда госзакупканы түзүп атканда аны тендер өткөзсүн деп биз түзгөн эмеспиз да. Идея ушундай болгон. Госзакупка деген мамлекетте, бюджетте каралган акчага, ошол эле мисалы солдаттарга жана башкага этти сатып алыш керек болсо, тоол аймактардан, Нарындан болобу, Кочкордон, Алайдан болобу, Жалал Абадтан болобу, мал баккандардан заказ берип сатып алыш керек. Ушул максатта түзүлгөн. Экинчи, кийим тигүүгө керек болсо, ошондой кылып туруп Кыргызстандын ичинде ишкерлерди жандандырып, ошолордон сатып алыш керек. Бюджеттин акчасы ошого кетиш керек. Аны муну искажать этип туруп, алып келип туруп, тендер өткөрө турган гана уюм түзүп койду, ал өзүнө өзү актаган жок. Тендерди эми эң арзанын алат деген бул да туура эмес.
Канчалык арзан болсо, анын ошончолук качествосу жок, ал 1-2 жылдан кийин иштен чыгат. Бул мамлекеттик көз карашта мамлекеттик подход керек да. Мисалы биздин бюджет 200 миллиард. 200 миллиардтын ошол жок дегенде 50 миллиард сом деген бул чоң да. 50 миллиард сомго биз көрүнгөн жактан ошол эле керзой өтүктү башка жак мамлекеттерден алып келип атып, өзүбүзгө койсок болот да. Ушул окшогон идеяларды мен ар дайым айтып жүрөм. Канча убакытта бир жолугуп турасыздар? Мисалы мен жолуккум келип, кандайдыр бир маселе болсо, мен жардамчыларына чалып айтам. Ашып барса графика карап, бир жуманын ичинде, 10 күн ичинде чечилет жолук. Президент Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатына кандай баа берет элеңиз? Кандай кемчиликтери бар, кандай артыкчылыктары бар? Эми артыкчылыктар эң негизгиси мына кумтор боюнча. Кумторду мамлекетке алабыз деп алдык. Бул артыкчылыгы. Ысык көлдө жолду куруп атканда коркпостон туруп, чечкиндүү түрдө Кыргызстандын ишкерлерин ошолор жолду куруп атат. Кээ бир маселелерде чечкиндүүлүгү көп ойломостон чечип салган. Ал эми ошол эле кумтор боюнча мүмкүн өкмөттүн кээ бир министрликтердин бечелдиги, ошол отчетту өз учурунда бербегендиги. Эмне себептен бүгүн ошол жакта мисалы бөлтүрүктү коррупция деп, же туура эмес пайдаланды деп туруп кетип атпайбы? Бул контролдун жоктугу. Мунун бардыгы кадр саясатында кичине мүчөлүштөрдүн бардыгы. Кадр саясатында профессионалдарды тартыш керек. Да, жаштарды тартыш керек, бирок жаштарга алар профессионал болуш үчүн ага опыт керек да. Учурунда бир акылдуу киши айткан экен, жаштар тартайлы, жаштар мындан бир 20-25 жыл мурун Кыргызстанда эле. Жаштар тартайлы, жаштар бүгүнкү күндө чет элди билет, англис тилин билет, компьютерди билет десе айткан экен. Андай болсо алар чет элде сүйлөгөнү менен, институт бүтүп келгени менен, компьютерди билгени менен, бирок элди башкарганда ошол министрликти алып кеткенди билбейт да деп. Бул критерий болуп эсептелбеш керек да. Жаштарды биз тарбиялашыбыз керек. Анын үчүн опыттуу мындай ар бир тармакта ошол тармактын маңызын билген адамдарды ишке тартып, ошону иштетип, алар ошо жаштарды тарбиялаш керек. Кадр саясатында мүчөлүштүктөр бар. Дагы? Бул эми секин оң болот. Ушул. Түшүнүктүү. Анда УКМКнын төрагасыначы кандай баа бересиз? Кандай көз караштасыз ишмердүүлүгү боюнча? Камчынын өзү характери бул ушунчалык мындай кандай десем, шар жүргөн, анан боорукер, анан чечкиндүү баягы чечип берет да иштичи. Тез. Кандай десем, мисалы эртең чече турганды бүгүн чечип салат. Эртеси башкача болуп калышы мүмкүн. Бирок өзүнүн ошол кетирген күнөөсүн мойнуна алгандыгы бар. Да, мен шашып кеттим жана башка деп. Анан боорукерлиги, ошонун азабын кээде тартып атат да, кээде тартып чечкиндүү түрдө чечип, кылычты чыгарып туруп чаап салат. Анан кийин ойлонгондон кийин мисалы 1-2 сааттан мүмкүн бирөкөн чаппаш керек эле. Ушундай характери аябай мындай боорукер, ондай өзү грозный болгону менен бул өтө боорукер жигит. Ишмердүүлүгүчү кандай? Ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө эми ишмердигин алганда бүгүнкү күндө мисалы ошол өзү башкарган министерстводо почти Кыргызстан боюнча бүт алардын материалдык, техникалык нерсесин бүт камсыз кылды. Кайсы район болбосун жаңы здание. Эми келечекте ушул спецслужбаны илгери биз бала кезде 1,5 КГБ'да иштейт десе, биз аны билбейт элек да. Өтө мындай авторитеттүү, скрытый адамдар болчу. Келечекте мен ойлойм, ошондойго жеткизет деген ишеничим бар да. Азыр комитетте жаңы экономикалык жактан эле көп күрөш жүрүп атпайбы? Негизги спецслужбанын түздөн түз мындай бир мамлекет үчүн негизги иштеринен бири бул внешняя разведка, контрразведка.
Андан экстремизм, терроризм бул бүт дүйнө жүзүндөгү азыр актуалдуу маселенин бири болуп турат да. Экономическая безопасность, мамлекетке боло турган экономический кибератакалардан коргонуу бул актуальный нерсе да. Бул спецслужбанын түздөн түз кыла турган иштердин негизги багыты болуп эсептелет. Мен ойлойм ага да жетишет деп, себеп дегенде мен билген маалыматтар боюнча бүгүн материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча өзүнчө, могул силердин жаныңардагы эле контора эмес, өзүнчө специализированный мындай конторалардын ачылып атканы бул мамлекеттин ошол келечектеги коопсуздугун камсыз кыла турган базаны түзүп атат. База чындыгында жоголгон да. База түзүлгөн эмес, каралган эмес, акча жетишерлик түрдө бөлүнгөн эмес. Дагы бир чечкиндүүлүктөрү кечеки байрактарды сатып алып койгон боюнча. Техникаларды сатып алып койгону кече өзүн көрсөттү. Тажикстан менен болгон кагылышууда ал өзүнүн мындай пайдалуу жагын көрсөттү да. Ошо разведканын иштегени кагылышуу сөзсүз түрдө болот дегендин негизинде элди бардыгын мобилизация кылып алып чыгып кеткен. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, ошончо биздин 60га жакын жокер өлгөн жерде алар айылдарда жайгашкан да, билесиз да. Эгерде элди убак сааты менен алып чыгып кетпегенде мен билбейм канчалык. Өздөрү да качкандар болду да мисалы. Жок, айтыш керек да. Бизге кыргыз элине бүгүн кагылыш болот. Аны алып чыгыш керек да. Өздөрү качкан, өзүнүн машинасы менен качкандар. Жалпы элди алып чыгып кетүү бул эң туура чечим. Ошол разведканын убак саатында берилген маалымат деп эсептейм да. Себептен мен да байланышып сүйлөп турдум да, сүйлөшүп турдум Баткен менен, ошол Лейлек менен бийлик тараптан ошол спецслужба болобу, пограничниктер тез аранын ичинде айылдар таштап чыгуу боюнча чоң иш алып барышты. Гражданский адамдардан кайтыш болгондор почти что жок эсе да. Негизи аскер кызматкерлери батырларча каза болушту. Бул ошол жакшы жечкен. Кандай десем эми жакшы деп. Мындай жакшы иш болгонун айтыш керек. Түшүнүктүү. Анда сиз жогорку кеңештин мурдагы төрагасы катары азыркы жогорку кеңештин чакырылышына кандай баа берет элеңиз? Мисалы, сындагандар көп атпайбы, эч нерсени чечпейт булар? Эми жогорку кеңештин мен 2 жолку депутаты төрагасы болуп бүгүн жогорку кеңешке баа берсем, бул неэтично болуп калат да. Бирок айтат элем, чындыгында жогорку кеңешке эл тандап атканда көбүрөөк ушул качественный составга көңүл бурса жакшы болот эле деп. Эл өзү да ошону бүгүн түшүнүп атат. Себеп дегенде жаштар жана башка деп келип шайланды. Бул жогорку кеңеш ал жерде жөн эле трибунага чыгып бакырып же микрофондон бакырып сүйлөп кое турган нерсе эмес да. Жогорку кеңештин түздөн түз милдети кайсы тармакта болбосун мүчөлүштүктөр кетсе, ошону мыйзамын оңдоп, ошол мыйзамды ишке киргизип, ошону туура иштетип болуп эсептелет да. Контрольный функциясы бар. Анан кийин кээ бир киши ойлоп атат да, депутат болсо эле баягы микрофондон катуу сүйлөп койсом эле, бул мен депутаттык милдетимди аткарып атам. Же болбосо ар бирибиз өзүбүздүн баягы районго, өзүбүздүн аймакка эле мектеп сал, жол сал. Бул депутаттын түздөн түз милдети болуп эсептелбейт. Депутат деген ошондой өкмөттүн ишин контролдоп, мыйзамдарды контролдоп, ушундай нерсеге жеткиш керек. Өкмөт депутатты бакыртпай, элди суратпай эле кайсы жерде мектеп жетпейт, кайсы жерде жолду биринчи очурт иретте куруш керек, экинчи очуртта кайсыны бүтүрүш керек. Ушул окшонун баардыгын аткара турган түздөн түз өкмөттү заставить этип иштетиш керек да. Депутаттын негизги милдети ушул. Мисалы, мен айтам да депутаттарды. Жусуп Коргонбаев кече мени сүйүндүргөнү, ал базарга барып бааны билип келдим дейт. Мен ар дайым айтам, мен депутат болуп жүргөндө бир паракка мындай планшет кылып койчумун. Bir adam bir ayda жашаш үчүн, сиз мисалы турмушка чыксаңыз, bir балаңыз менен 3 адам 1 жылда канча сомго жашаса болот. 2 сезондо
бут кийим кийесиз мисалы, жайкы, кышкы, туурабы? Күзгүнү албай эле коелу. Канча он кетет бир айда. Жол киреңизге канча кетет. Ошол жаш балаңызга анын питаниясын, ушул окшонун бардыгын минималный эсептеш керек да. Эсептеп, баага салыштырып, бир адам ошо квартплатаны төлөгөндө, башканы төлөгөндө бүт бардыгын учитывать этип, жок дегенде 1 килограмм, 4 килограмм эт бир айда жесин деп ушундай минимальный алып туруп, ошону эсептеп, ар дайым ошол депутатты министрдин маңдайында туруш керек. Жөн эле гадайт этпейчи. Эмне себептен азыр айлыкты 200 эсе көтөрүлдү мугалимдердики, врачтардыкы жана башка. А бирок кымбатчылык ошону жаптыбы, жаба албадыбы? Эмне себептен айлык көтөрүлсө дагы эл бүгүнкү күндө кымбатчылык деп кыйналып атат. Себеп дегенде ошол анализ жок. Хорошо, буга чейин 10 000 сом алса, азыр 20 000 сом айлык болуп калды, а баанын кымбаттаганы 30 000ге кетип калды. Эл аны сезбей атат. Ошон үчүн ар бир министрден, ар бир депутаттын алдында ошол болуш керек. Жок дегенде ошол помощниги менен консультантты бир айда бир жаңыртып туруш керек да. Канча болуп калды? Электроэнергия канча болду? Көмүр канча болду? Ошол эле газ канча болду? Жол кире канча болду? Нан канча болду? Эт канча болду деп болгон эле ошону өчүргүч менен өчүрүп жазып турса, ар бирине картина болуп, бул реалдуу түрдө бүгүнкү күндөгү жашоо турмушту, элдин жашоо турмушун биле турган болуп калды. Тилекке каршы андай болбой атат. Ошон үчүн эл менен бийликтин ортосундагы жаңы бири-бирин түшүнбөстүк ушул негизинде чыгып атат. Курамычы кандай Жогорку Кеңештин депутаты? Эми Жогорку Кеңештин курамы, эми бирөөсүн айтсаң, бирөөсүн жакшы, бирөөсүн жаман десең, сөзсүз түрдө капа болушат. Эми ал жерде мындай опыты күчтүү мамлекеттик бийликте иштеп жүргөндөр ар бир тармакта, буга чейин депутат болуп жүргөндөр сандары бар. Бир 20% болсо керек мен билгенден. А бирок ал жетишсиздик. Себеп дегенде ар бир тармактан келген менен мына депутаттар жаңы келгендегилер эми сүйлөй башташты. Байкасаңыз. Дагы 1 жылдан кийин алар мындан да катуу сүйлөй баштайт. Себеп дегенде күндөн күнгө өзү аркылуу ошол маалыматты өткөрүп, бирок ошол 2 жылдын ичинде булар көп нерсени кабыл алына турган мыйзам жана башкаларды кой берип жүрүп атпайбы? Себептен опыт эми алып атышат да. Ал жөн эле элдин артына блогер болуп бакыры бергенде ал мыйзам жазган менен экөөнүн айырмасы эки башка. Ошон үчүн мен ойлойм, парламентке өз негизинен эл шайлап атканда көбүрөөк ушул опыты бар, мамлекеттик башкарууда кайсы тармак болбосун ошол жерде көбүрөөк мындай кыйынчылыктан өткөн, эмгеги сиңген адамдар шайласа көбүрөөк пайда болот. Ошо ишкерлердин арасында деле мисалы бизнес структурасында иштеген балдар деле шайланып келип атат. Алар өзүнүн ошол бизнес жасап атканда кайсы мыйзам менен, кайсы министрлик менен бут тосулар болду, кайсы мыйзамдар туура эмес иштеп атат, ошонун баары баштан өттү да. Ошолорду азыр өзгөртүү киргизиш керек. Анан паланча жерде 1 километр асфальт же болбосо мындай болбой калды, бул негизги болуп эсептелбеш керек. Мыйзамды иштетсе, ошол асфальт өзү менен өзү төшөлөт. Мыйзам иштесе бюджет болот. Ошонун негизинде иштеш керек, үстүндө көбүрөөк иштеш керек. Түшүнүктүү. Бардык бийлик бутактарын сурагандан кийин министрлер кабинетинин төрагасы тууралуу да сурап коелу. Кандай иштеп атат? Акылбек Үсөнбекович эми ал экөөбүз финанс экономист болгондо мен аны жакшы билем. Кыйын жигит. Энергиясы аябай көп. Ишмер жигит. Акылбек Үсөнбековичтин кээде ойлору bir 10 жыл 15 жыл алдыга кетип калат да. Анан анын орунбасарлары жана башкалар муну иреттеп секин бирден жылдырса, эми пайдап келе турган жагы көп. Финанс катары, экономист катары Кыргызстанда 3-4 болсо ошонун бирөөсү. Идеяны жакшы берет, бирок кээде биздин баягы ички мыйзам, ички менталитет, анан кийин биздин мүмкүнчүлүктөрдөн
карабай туруп кээде чечим кабыл алып коюп атат. Ошол жактарын кичине караштырып койсо экен деген ойду айтым келет. Атак ийгилик каалайм. Мисалы, медицина тармагын эмне себептен частный болобу, мамлекеттик болобу, медицина өсүп өнүгүш үчүн биз налог на прибыль деп коет. Будан бошотконбуз, НДСтен бошотконбуз. Анын бардыгын кайра бүгүнкү күндө киргизип койгону бул туура эмес деп ойлойм да. Мен бүгүн эле көрдүм да, сталкиваться эттим. Себеп дегенде анын бардыгы ошол эле салыктарды эгерде биз ошол жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу калтырсак, ал өзүнүн өнүгүүсүнө жеке менчик. Эмне себептен бүгүнкү күндө жеке менчик клиникаларга көбүрөөк барат. Вот сиз деле, мен деле. Себептен да алардын ошол оорулууга болгон мамилеси, анын оборудованиясы, операция жасап башкасы алды мамлекеттикине караганда кезек күтмөй деген жок. Мамлекеттикине караганда более современный да. Анан кийин ал жерде айлык көбүрөөк төлөнөт да, күчтүү врачтар иштейт. Буларды бошотуш керек. Аны бүгүнкү күндө биз ушундай кээде бир ошибка кетиребиз. Мисалы, баягы эсиңиздерде болсо, Япониядан бардыгы автомобиль ташып, ар бир үйдө Кореядан жана башка машиналар пайда болуп калды го. Бир машина, жаңы Портер деген машина, бир үй бүлөнү багат экен. Ошонун баарын ташып алып келип, Кыргызстан аркылуу Россия жана башкага сатыла баштаганда, бардыгы бизнесмен болуп ташый баштаганда, шарт этип туруп, растаможканы көтөрүп койдук. Бул туура эмес. Биз аны жөн коюшубуз керек. Ташып, уже ошол бизнесмендер ташыгандар өзү менен өзү конкуренциянын негизинде ыргалып, нормальный бутуна туруп, нормальный болуп калмак. Ошол эле медицина бүгүн частныйлар көбөйүп аткан үчүн салыкты көтөрүп атабыз. Бул туура эмес саясат. Канчалык көп көтөрүлсө, ошолор күчтүү болот да, конкуренция түзүлөт, эң күчтүүлөр калат, алсыздары банкрот болуп жоголот. Ал бизнестен кетет да. Ошон үчүн ал канчалык күчтүү болуп чоңойгон сайын ошончолук көп жумушчу орун пайда болот, анын качествосу күчөйт, ошонун негизинде мамлекетке пайда алып келет. Анан биз кичине бирөө, мисалы, үй сала баштаса бардыгы, биз кыргыздар ушундай экенбиз да, тойкана салса бардыгы салабыз. А салбай калды го тойкана. Кыйындар иштеп кетип атат, кыйын эместери, конкуренцияга чыдабагандары чекесинен жабылып, башка профилге өтүп атат. Машинап келсе, бардыгыбыз машинап келе баштайбыз. Үй сала баштаса, бүт Кыргызстан үй сала баштайт. Ошо үй салганда деле бүгүн конкуренция болуп, банкрот болгону болду, жана башка болду. Бул рынок өзү, рынок шартына өткөндөн рынок өзү регулировать этиш керек. Канчалык ошол окшогон компаниялар күчтүү болсо, алардын келечекте жумушчу орду, салык төлөгөнү көбөйөт. Аларды кысып койсоң анда бардыгы эле банкрот болуп калат. Же болбосо экинчи бухгалтерия пайда болуп калат. Кирешесин беките баштайт да. Анда акыркы суроолорубузду берели. Жана жогоруда айтып кеттиңиз, эмне мен электен атканыңыздычы. Анан пландарыңыз кандай? План көп. Ар бир адам эле өзүнө план кылгандай пландарым көп. Мына акыркы мени 13-жылы камадыбы, 15-жылы немен бүттү, депутаттык. Ошодон бери жеке жашоо менен жүрөм. Кудайга шүгүр, кандай адам болбосун, алдыга умтулса, бизнес кылса болот экен. Жашоо турмуш үчүн ар бир адамдын планында эле план. Эгерде келечекте парламенттик шайлоо болсо, партиябыз бүгүнкү күндө партиябызды кармап жүрөбүз, шайлоого катышабыз. Так, ар бир адамдын планында эле план. Кызмат сунуштаса барасыз да. Эми кызмат сунуштаса, ошол кызматта менин пайдам тие турган кызмат болсо, колуман келип, ошол пайдап келип иштей турган кызмат болсо, конечно, караштырып көрөм. Түшүнүктүү. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Рахмат. Сиздерге да жакшылык, ийгилик болсун. Анда урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.